Апрель гүлкү айы. Жана бул күндөрдө адамдар досторуна, үй бүлөмчүлөрүнө же жакындарына гүлгүлүү тамашаларды айтышат. Жана эч ким мындай тамашаларга кап этпестен кайрадан гүлүп рахат алышат. Кээ бир өлкөлөр бул күндү майрам деп эсептешет жана ар кандай өлкөлөр бул майрамды ар кандай майрамдашат. Бири-бирин тамашалашкан бул күн апрель күлкүсү деп аталат. Дал ушундай кызыктуу маалыматтар менен биз бүгүнкү эфирди баштайбыз. Ош Мунун Үмүт телестудиясы старт алды. Жагымдуу маанай тартуу максатында сиз билесизби аттуу рубрикасына кезек беребиз. Салам достор, биз бүгүн индустриалдык педагогикалык колледжине келдик. Билесизби рубрикасы. Анда эмесе азыр биз студенттерден суроо жооп кылабыз. Баронадан алгыла эле ошол. Барды кайда? Аялда көп сүйлөт болсун. Сүйлөгөн укпаган мына так мен. Подарка бериш керек. Нарак бера. Сиз билет элем. Кайсыл жолдон? Ооба. Көрбөгөн жолдон. Биле, короче, ошондой. Билбейтин жол. Эсте жол. Баспай турган жолду. Ал кайсы жол? Баспай турган жол. Пешеход переходду мыскан албайт. Кайсы айда азыраак сүйлөйсүңөр? Мартта? Неге мартта? Не знаю. Наверное. Кайсы айда? Может, Рамазанда болушу мүмкүн. Эмне үчүн? Орозо кармаган болот, сүйлөгүсү келбейт да, ошон үчүн курсак ачып болот. Мартта. Эмне үчүн? 8 март бар го. Орозо айында. Эмне үчүн? Билбейм. Ороз айында. Эмне үчүн? Күнөө кылып койбойлу дешет. Жок. Не знаю. Мен билбейм. Может, февраль? Эмне үчүн? Месяц өзү кыска го дейм. Туура. Туура? Ооба. 23 февралда. Эмне үчүн февралда? Балдардын жолдошторуна сүйлөйт да. Майрамдар жакында. Рамазан айында. Эмне үчүн? Билбейм. Азыраак сүйлөйсүңөр Рамазан айында. Ооба. Барды кайда? Аялда көп сүйлөт болсун. Сүйлөгөн укпаган мына так мен. Азак сүйлөгөндөр. Ошо кайсы айда? Орозодо. Наоборот. Не билейм. Мартта? Эмне үчүн? 8 март намек, что ли? Февральда 23. Эмне үчүн? Подарка бериш керек. Нарак бера. Бир жаныбардын бир кыздын атын кошсо, бир өлкөнүн аты чыгат. Бул кайсы өлкө? Что за вопросы? Логические. Логические? Кайсы ат чыгат, Какие страны у нас есть? Бизде эмес, Европада. Европа? Я не знаю. Билбейт Италия. Туура. Италияга. Эмне үчүн? Ит жаныбар. Алия деген кыздын аты болот да. Туура. Италия. Эмне үчүн? Ит. Ана кызча. Алия. Италия. Эмне үчүн? Италия. Италия. Угуп калдым дейм. Билбейм. Камераны көргөндө унутуп калдым. Италия. Эмне үчүн? Кандай? Эмне үчүн? Жаныбардын аты Ит, кыздын аты Алия. Так. Билбейм атак. Мындан сурап көр. Билбейт экен. Билбейт. Окей, акыркы суроо, кайсыл жолдон басууга болбойт? Болду да. Административный жолдо. Что за вопросы? Я отказываюсь отвечать. Оңой эле суроолор го. Я не знаю. Сиз билет элем. Кайсыл жолдон? Ооба. Көрбөгөн жолдон. Биле, короче, ошондой. Билбейтин жол. Эсте жол. Запрещенный жолдон басып койт. Болгула? Салынып бүт элек жолго же ремонт болуп аткан жолго. Сүрөттөгү жолго. Дөрлө түшкөн сүйлөбүз. Басууга болбойт. Ооба, басууга болбойт. Басууга болбогон жол. Болду? Саманчин жолунан. Туура.
Саманчын жолунан баштысы. Все. Рахмат. Как суу жолу, суусу бар жолу. Көпүрөсү. Билбейм. Окей, рахмат. Кышык жолдан баспыз. Базы барды жолдан баса болот. Рахмат. Баспай турган жол да? Ал кайсы жол? Баспай турган жол. Пешеход переходтун баскан албайт. Андан болду, рахмат. Урматтуу көрөрмандар, Алдыда Ош мамлекеттик университетинин бир жумалык жаңылыктарына кезек берсек. ансыз бүтүп барбысың, мая салып турайынчы. Кайка сен эй? Мен баягы эле жаңылык, баягы эле кызык нерсе, аны көрүп отуруп турайынчы мен. Ой, жок, кызыктуу эле болот басый. Чынбы? Ой, сөз берем. Чын болбосо ама кийинкисинде көргөн ама жаңылыктарды. Кызыктуу эле болот. Университет тоо экосистемасын сактап калууга кызыктар. Ошму Алдиор футбол клубу чемпионаттагы биринчи оюнун өткөрдү. Урал мамлекеттик экономикалык университети Ошмуга кызматташууну сунуштады. Тарых жана социалдык иштер факультетине декан шайланды. Ошмуда ишембилик уланууда. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Ош мамлекеттик университетинин Үмүт теле студиясы тарабынан даярдалган Ошмунун жаңылыктары менен тааныштырып, студияда мен Эржан Бактиярбек уулу. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган жамаат жана окуу жайдын табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин, эл аралык Өзгөн медициналык колледждинин окутуучулары жана студенттери Өзгөн районунун Жалпакташ айыл аймагындагы жер көчкү жүргөн жердеги жайытты калыбына келтирүү иш-чарасына катышты. Бул аймакта табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин окутуучулары жана студенттери жер көчкү жүргөн жердеги жайытты калыбына келтирүү боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, көрктөндүрүү максатында жайытка 7000 түп көчөттөрдү отургузушту. Ректор Кудайберди Кожобеков Жалпакташ айыл өкмөтүнө Ошмунун ички илимий гранттарды колдоо программасы боюнча алынган заманбап шаймандар менен толукталган мини тракторду тапшырды. Трактор көчкү жүргөн аймакта жүрө алат. Бул техниканын жардамы менен токой отургузуу иштери жүргүзүлөт. Кененирээк кесиптешим Жаннат Салкарбек кызынын материалында. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган ректордук жамаат жана Ошмунун эл аралык Өзгөн медициналык колледжи, табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин окутуучулары, студенттери Өзгөн районунун Жалпакташ айылында катталган жер көчкүдөн кийинки жайытты калыбына келтирүү үчүн мамлекеттик жетекчиликтин коюлган талабына ылайык табигый кырсыктардын алдын алуу, экологияны сактоо демилгесинин негизинде көчөт отургузушту. Ош областык президенттин Ош областындагы өкүлчүлүгү менен биргеликте райондук администрациялар менен биргеликте түзгөн меморандумубуздун алкагында биздин Ош мамлекеттик университетинин табияттануу, география жана агрардык технологиялар факультетинин жамааты менен биргеликте ушул жердеги мурда болуп өткөн жер көчкүнү пайда болгон кесепеттерини калыбына келтирүү багытындагы илимий долбоор бар. Ошол долбоордун алкагында келип, бүгүн ушул жерди калыбына келтирүү боюнча илимий иштерди аткарып, ошол эле учурда мына көрктөндүрүү, жаңы көчөттөрдү эгүү деген демилгелерди аткарып атабыз. Бул демилгеде ошол атайын илимий проект менен биз университет
биздин кайсы бир жасаган илимий ишибиз ошол областтагы региондогу кайсы бир проблеманы чечсин илимий негизде деген талап койгонбуз. Ошого ылайык бүгүнкүгө чейин биз 25 миллион сомго чейин акча каражатын ушундай илимий изилдөөлөргө берип атабыз. Ошолордун бирөөсү катары ушул жердеги биздин илимий долбоор болуп эсептелет. Кыргызстанда 2022 жылы тоо экосистемаларын коргоо жылы деп кабыл алынып, Жашыл Мурас программасы 5 жылга узартылган. Бул долбоордун негизинде көчөт отургузуу, айлана чөйрөнү жашылдандыруу үчүн иш-аракеттер Өзгөн районунун Жалпакташ айылында ишке ашып жатат. Biz 18 жылдан баштап ушул жерде токой тигүүнү, ошол көчкүнү калыбына келтирүүнү, себеби дегенде ошол көчкүнүн айрым кооптуу аймактарда алдын алууну ошол илимий проект катарында иштеп чыкканбыз, сунуштаганбыз. Өзүбүз ушул жергиликтүү бийлик, бул Жалпакташ айыл өкмөтү, Ош мамлекеттик университети, Өзгөн токой чарбасы, анан мен өзүм коомдук фонд бар, Түштүк токой деген, ошонун жетектен мына 4 тараптын ортосуна меморандум түзгөнбүз. Ошол жылдардан баштап ишти баштадык. Ош мамлекеттик университетинин ички илимий гранттарды колдоо программасы боюнча ошол мини трактор сатып алдык. Бул деген ошо 1 миллион 400 миңге бүтүндөй шаймандар менен мынакей көрүп атасыңар, яма бур деп коебуз, ошо даракты отургузууга баягы чуңкурчаларды казып бере турган культиватору, кошу, анан баягы бульдозер, кичинекей погрузчиктер менен. Бул мини трактор мына көчкү жүргөн аймакта дагы бир кыйла коопсуз жүрө алат экен да. Биз бул техниканын жардамы менен бүт ошол токой отургузуу иштерин ишке ашырабыз. Агахан фондуна проекттик конкурстарга катышып утуп алдык. Ушул жерде биринчи кезекте мына дайрадан суу насосын коюп, бул жака көлмөлөр аркылуу бул жерди суу менен камсыз кылабыз. Токойду асырап багып алса, эл ошонун пайдасын түшүнөт. Ал биринчиден экономикалык, социалдык жактан элге пайда боло турган болсо, экинчиден эстетикалык, анан табигый экосистемада дагы өзүнүн функциясын аткарат. Климатты туруктуу кармап туруш үчүн биз жашыл зоналарды көбөйтүш керек экендигин мына бардыгыбыз түшүнүп калдык. Агахан фонду уюмунун каржылык жардамынын колдоосунун негизинде быйылкы жылы 7000 түп көчөт отургузулду. Ош мамлекеттик университетинин ички илимий гранттарды колдоо программасы боюнча бүтүндөй шаймандар менен трактор сатылып алынган. Бүгүнкү күндө көчөт отургузуу, айлана чөйрөнү жашылдандыруу үчүн иштетүүгө Өзгөн районунун Жалпакташ айыл өкмөтүнө Ошмунун атынан берилди. Эффективдүү бир пайдалуу колдонот деген. Ага берсең, баары иштете турган кишиге тапшырып койсо жакшысы. Жууктуу катары белгилүү болгондой президентибиздин дагы жарлыгы бар. Жашыл Мурас өнөктүгү жүрүп атат ошо жарлыктын негизинде. Бу жерде эң негизги маселе мындай болуп атат да, биз жылыга ошо жергиликтүү бийликтер 1,5 миллиондон 2,5 миллиондон көчөттөрдү отургузуп атабыз деп отчет беребиз. А бирок ошонун канчасы көктөйт. Маселе мына президентибиздин азыркы талабы ушул болуп атат. Миллион акчалар кетип атат. Мисалы ал көчөттөр өзүнөн өзү эле келип калбайт да, мисалы жергиликтүү бийликке. Сатып алат, башка болот, токой чарбасынан алабыз. А токой чарбасы деле аны бир жактан алган жок да, ал өзү өстүрдү, акча кетет, мамлекеттин акчасы кетет. Эң негизги нерсе ошол көчөттөрдүн, эгилген көчөттөрдүн көктөп кетиши. Мына ушуну көзөмөлгө алгыла деп атат. Бизде буга чейин биз чындыкты моюнга алышыбыз керек. Жанагындай болуп эле эгилген көчөттүн бардыгы эртеси күнү каралбай, сугарылбай, мал жеп коюп, башка болуп эле анан кийин көпчүлүгү көктөбөй эле жарабай калган учурлар көп да. Себеп дегенде биз мына эгемендүүлүктү алган 30 жылдан бери ала турган болсок, жылдын аягында жергиликтүү бийликтерде ушу 1,5 миллиондон ылдый айтылган жер жок да, бардыгы 1,5 миллиондон көчөт отургузабыз деп атабыз, бирок анда биз Кыргызстан ушу токойго айлантып берет элек. А бирок бүгүн тилекке каршы турмуштун чындыгы ошондой, андай болгон жок. Ошон үчүн президентибиз ушу Жашыл Мурас өнөктүгүн көтөрүп демилгени. Анан бардыгыбызга ошондой талап тапшырма коюп атат. Отургузгандан кийин ошонун көктөшүн көзөмөлгө аласыңар деп. Аталган бул жайтка 2018 жылдан тарта жалпысынан 20 000 көчөт отургузулду. Алар тет, алма, каштан, чечирканак, жаңгак жана өзүнөн өзү көбөйүүчү дарактардын түрлөрү. Жашыл Мурас программасынын негизги максаты жергиликтүү элди колдоо, жер кыртышын калыбына келтирүү, экосистемага басым келтирбеген жаңы киреше булактарын ишке ашыруу болуп саналат. Жаннат Салкарбек кызы, Баяман Кенжебай уулу, Ош мо жаңылыктары. Жашылды көктөндүрүп жүрө берелик. Мындан көп жыл өтүп, ушул жерлерге келип насыйетсина, балдарыбыз менен, көмөлөрү жеңге, ушул ишти уюштуруп аткандарга чоң рахмат.
Ошму Алдиор футбол клубу чемпионаттағы бірінші ойынын өткөрдü. 2 апрелде Кыргыз премьер лигасында Ошмунун Ошму Алдиор клубу өлкөнүн вице-чемпиону Оштун Алай командасына каршы ойын өткөрдü. Алгачкы 45 мүнөттүктө эсеп ачылбай, командалар 0-0 эсебинде тыныгууга тарады. Ал эми экинчи таймдын 83 мүнөтүндө Алай каршы чабуулдан гол киргизип 1-0 эсебинде жеңиштелип кетти. Ошму Алдиор командасы экинчи ойынын 8 апрелде конокто Абдышата, 3-чү ойынын 11 апрелде Карабалта менен өткөрөт. Буга чейин Ошму Алдиордун футболчулары жолдоштук беттеште Кочкор Атанын Нефтчи командасын 3-2 эсебинде, Жалал Абадтын Мурас Юнайтед командасын 3-1 эсебинде жеңген. Урал мамлекеттик экономикалык университети Ошму менен юриспруденция, экономика, информатика, технологиялар, туризм багыттары боюнча кызматташууга кызыктар. Маалымат 4 апрелде Урал мамлекеттик экономикалык университетинин параллелдүү жана кошумча билим берүү программасынын директору Екатерина Шарова баштаган делегациянын ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугушуусунда айтылды. Тараптар билим берүү программаларын биргеликте ишке ашыруу, студенттерге, магистрлерге кыскартылган программа менен окуп, тиешелүү билимдерге ээ болуу, окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу, курстарынан өтүү багыттары боюнча талкуулашты. Кененирээк төмөнкү материалда. Орусиянын Екатеринбург шаарындагы Урал мамлекеттик экономикалык университетинин расмий делегациясын Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков кабыл алды. Жолугушууда Ош мамлекеттик университетинин өзгөчө макамына ылайык өнүгүп жаткан билим берүү тармагын өнүктүрүү жаатында юриспруденция, экономика, информатика, технологиялар, туризм багытындагы кесиптик билим берүүнү жогорулатуу тууралуу сүйлөшүү болду. Биринчиден көп тараптуу окуу усулдук иштерден тажрыйба алмашуу турмушка ашырылат. Экинчиден булардын жана тездетилген окуу программаларын алууга болот. Үчүнчүдөн илимий жактан дагы булардын бир топ илимпоздору биздин жанагы жаңы статус алгандан кийинки пайда болгон электрондук илимий журналдарыбызга, ринцке кирген журналдарыбызга редакциялык коллега мүчө болсо бир жагы, экинчи жагы ошол журналдарыбызга булардын илимий макалаларын жарыялоо бизде күтүлсө, ошол эле кезде биздин окутуучулук профессордук курамдын илимий табылгалары булардын илимий журналдарында, вестниктеринде жарык көрмөкчү болуп атат. Мындан сырткары окутуучулар студенттер ортосунда академиялык мобилдүүлүк программасын өркүндөтүү, биргелешкен билим берүү жана илимий изилдөө долбоорлорун ишке ашыруу кызматташтыгын улантуу жөнүндө макулдашылды. Келген коноктор окуу жайда 6 апрелге чейин болот. Бул аралыкта университеттин бизнес жана менеджмент факультети, эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинде жана юридика факультети менен таанышып, студенттерге конок лекцияларды окушат. Тарых жана социалдык иштер факультетине декан шайланды. Ошмунун окумуштуулар кеңешинин 2006 жылдын 27 февралындагы номер 5 жыйынынын чечиминин негизинде ректордун 2006 жылдын 3 мартындагы номер 67 буйругу менен бекитилген Ош мамлекеттик университетинде факультеттин деканын шайлоо жөнүндөгү жообуга ылайык 28 мартта Тарых жана социалдык иштер факультетинин декандык кызмат ордуна шайлоо өттү. Шайлоонун жыйынтыгында көпчүлүктүн добушу менен тарых илимдеринин кандидаты доцент Арстанов Сабыр Абдуманович тарых жана социалдык иштер факультетине декан болуп 5 жылдык мөөнөткө шайланды. Сабыр Арстанов буга чейин декандык кызматты аркалап келген. Факультеттин аталышы өзгөргөнүнө байланыштуу кайрадан шайлоо өткөрүлдү. Ош шаардык мэриясынын токтомуна ылайык шаардагы 3 айлыктын алкагында Ош мамлекеттик университетинин бардык факультет, колледждеринде ишембилик өткөрүлүп жатат. Юридика факультетинин окутуучулары жана студенттери да бөлүнгөн тиешелүү аймактардын арыктарын тазалап, таштандыларды чогултушту. Ишембиликтин жүрүшүн кесиптешим Чоро Эсеналиев чагылдырып берет. Самбысор, бұл өз емінені қылып өтеді ойласаңыз керек. Біз бүгін деген шаарыбызды таштандылардан тазалап жүрөбүз. Демек біз ишембиликтебиз. Ал эми дал ушул ишембиликтин уюштуруучулары Ошмунун юридикалык факультети. Анда эмесе кеттик. Ош шаарынын мэриясында 3 айлык
айлана чөйрөнү көрктөндүрүү жана санитардык тазалыкты сактоо деген токтом чыккан. Мына ушул токтомдун негизинде бүгүн юридика факультетинин студенттери юрфак таза шаар үчүн деген акцияга келип отурат. Мына ушул акциянын негизинде албетте шаардык тургундарын жана шаардын конокторун тазалыкка чакырабыз. Баарыбыз ошол шаарды таза кармоонун негизинде ден соолукту дагы чыңдайбыз. Андыктан баарыңарды ушул шаарга салым кошом деген жарандардын бардыгын шаарды тазалыкка таза кармоого чакырабыз. Ош Мунун юридика факультетинин юриспруденция адистигине билим алып жаткан 1-курстун студенттери окутуучулар менен биргеликте ишембиликке чыгышты. Ишембиликтин жүрүшүндө Абсамат Масалиев проспектисине кесилишкен бардык көчөлөрдү таштандылардан арылтып, толуп калган ички арыктарды тазалашты. Исхак Разаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Ушул демилгени биз студенттерди чакырып, таза шаар үчүн деп акция жүргүзүп жатабыз. Ошондуктан баарыңыздарды тазалыкка чакырып кетебиз. Ошол аңарда мына чөйт элге жардам берип, шаар тазалыгына жардам берип, институтка келип келсеңер, дамкомду курсан кылып айтып атасыз. Ишвактын балдары келди. Рахмат. Окууңар ийгиликтүү болсун. Окууну жакшы бүтүп, жакшы ийгиликтүү кесипке ээ болгула. Албетте эле шаарыбыздын тазалыгы бул баарыбызга керек. Андыктан тазалыкты сактайлы, ден соолукка кам көрүүнү азыртадан баштайлы. Урматтуу шаар тургундары, мусорларды таштандыга таштайбыз, жолдорго ырытпайбыз, өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн кам көрөбүз. Биз ушул акциянын жүрүшүндө юридика факультетинин студенттери шаарыбыздын көркүнө көрк кошуу үчүн ушундай ишембиликти өткөрүп жатабыз. Албетте ишембилигибиз абдан сонун жүрүп жатат. Ороз айына карабастан бул жөн гана башталышы, дагы да көптөгөн ишембиликтерди өткөрөбүз. Жаштар, баарыңарды тазалыкка чакырабыз. Тазалык ыймандын жарымы демекчи, Рамазан айында дал ушул студент досторубуздун ишембилик кылып, шаарыбыздын көркүнө көрк кошкондугу албетте баарыбызды кубандырбай койбойт. Мен ойлойм, мен ишенем, бул жөн гана башталышы. Ал эми дал ушул эстафетаны Ош Мунун башка факультеттерине өткөрүп беребиз. Демек, Ош Му юридикалык факультет таза шаар үчүн. Ош мамлекеттик университетинин факультеттеринде окуп жаткан чет өлкөлүк студенттердин ортосунда ырдайлы кыргыз ырларын аттуу музыкалык эстрадалык сынак уюштурулду. Ага медицина факультети, эл аралык медицина факультети, дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети, педагогика жана психология факультети, орус филологиясы факультетинен 16 конкурсант катышты. Алар Индия, Өзбек, Азербайжан, Уйгур, орус улутундагы студенттер. Жыйынтыгы калыстар тобу тарабынан чыгарылып, жеңүүчүлөр диплом, статуэткалар менен сыйланышты. Кененирээк төмөнкү материалда. Ош мамлекеттик университетинин факультеттеринде окуп жаткан чет өлкөлүк студенттердин ортосунда ырдайлы кыргыз ырларын аттуу музыкалык эстрадалык сынак уюштурулду. Ага медицина факультети, эл аралык медицина факультети, дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети, педагогика жана психология факультети, орус филологиясы факультеттеринен 16 конкурсант катышты. Алар Индия, Өзбек, Азербайжан, Уйгур, орус улутундагы студенттер. Өлкөлүк студенттердин ортосунда алардын таланттуу балдарды сууру алып, алардын талантын кеңи коомчулукка жарыялоо болуп саналат. Жана биз мындан тышкары чет өлкөлүк студенттердин ортосунда спорттук, маданий, интеллектуалдык, илимий жана башка иш-чараларды дагы уюштуруп жатабыз.
негизги идея чет өлкөлүк студенттерди окуу билим тарбиялы бербестен аларды университеттин коомдук маданий турмушуна дагы активдүү аралаштыруу болуп саналат. Кыргыз элинин тилин, улуттук маданиятын, искусствосун даңазалоого багытталган музыкалык маанай шат таймаш чет өлкөлүк жарандар менен иштөө жана консулдук кызмат көрсөтүү бөлүмү тарабынан демилгеленип, алгачкы ирет өткөрүлдү. Максат чет өлкөлүк студенттердин арасынан таланттууларын тандап алуу жана алардын жөндөм шыктарын өстүрүүгө түрткү берүү. Таланттуу студенттерге коомчулуктун көңүлүн буруу жана алардын өнөрүн элге жайылтуу болуп саналат. Бул конкурска даярданып келдик. Даярдыктарыбыз унчалык кыйын, унчалык осона болгону жок. Конкурска Мирбек Атабековге Мурас деген Мурас номдуу кошумун даярдап келганбыз. Азыр өзүбүздүн арбатыбызды кошумубузду ижро кылдык. Эми азыр результатты күтөбүз. Конкурстун жыйынтыгында эл аралык медицина факультетинин 3-курсунун студенти Каду Пратам Нитин гран-при башкы сыйлыгын, 4-курсунун студенти Шубхам Рамрао Чаудхари 1-орунду, 3-курсунун студенти Динеш Кумар 2-орунду, дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинин 2-курсунун студенти Аббос Абдрасулов 23 номинациясын, медицина факультетинин студенттери Султанова Гүлчирой, Ахмедова Ойкыз 3-орунду алып, статуэткалар жана дипломдор менен сыйланышты. Ал эми калган таланттарга активдүү катышкандыгы үчүн ардак грамоталар тапшырылды. Ошму чет өлкөлүктөргө сапаттуу билим, татыктуу тарбия берүү менен гана чектелбестен, алардын университеттин коомдук турмушуна активдүү аралаштырып, конок студенттер үчүн ар кандай маданий массалык, илимий, интеллектуалдык, спорттук иш-чараларды уюштурууну колго алган. Эржан Бактиярбек уулу, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары. Кесиптик профилдик практиканы мыкты өтөгөн 20 студент сыйланды. Ошмунун педагогикалык практика бөлүмү уюштурган жыйында кесиптик профилдик практиканы мыкты өтөгөн бүтүрүүчү курстун студенттери сыйланды. Жыйынга университеттин окуу иштери боюнча проректору Замирбек Божонов, педагогикалык практика бөлүмүнүн башчысы Адылбек Батыралиев катышты. Иш-чарада проректор Замирбек Божонов кесиптик профилдик практиканын чыгармачылык менен өтөгөн 20 студенттин ар бирине Ошмунун ыраазычылык катын тапшырды. Аталган иш-чара студенттердин педагогикалык кесипке болгон кызыгуусун арттыруу, алардын чыгармачылыктарын өркүндөтүү, стимул берүү максатында уюштурулган. Жуманын маанилүү жаңылыктары мына ушулар болду. Биздин чыгарылыштарды Ошмунун бардык социалдык тармактарынан көрсөңүздөр болот. Сак саламатта болуңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушинтип бизге берилген убакыт өз соңуна келип жетти. Коштошууга убакыт келди. Ооба достор. Саламдашуу сыяктуу эле коштошундагы өзүнүн адептик эрежелери бар. Бирок бул нерсеге көпчүлүгү маани бербейт. Мисалы, бир жерде отурсаң, айтпай дебей эле шашылыш түрдө кетип калсаң, бул да адепсиздик. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, биз сиздер менен урушпойбуз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө. Сиздер менен бүгүн мен Мерим Айтмаматова жана кесиптешим Шорро Эсналип болдук. Аман болуңуздар.